Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызда кыргыз лексикасынын байуу жолдору деген темада түшүнүк алабыз. Теманы баштаардан мурда дегенде лексика деген сөз менен таанышып алалык. Менимче силер муну билет болушуңар керек. 6-класста эле лексика деген термин жөнүндө түшүнүк алганбыз. Лексика тилдеги баардык сөздөрдүн жыйындысын билдирет. Кыргыз лексикасы деген сөз демек кыргыз тилиндеги баардык сөздөрдүн жыйындысы деп түшүнсөк болот экен. Эми тил өзү тилчи окумуштуулардын аныктамасы боюнча коомдук кубулуш. Тил дайыма коомго жараша өнүгүп өзгөрүп турат. Тилде дайыма жаңы сөздөр пайда болуп, ошол эле учурда кайра кээ бир сөздөр эскирип колдонуудан чыгып калат. Биз ошо күндө эртең мененден тургандан кечке чейин колдонуп жүргөн лексикабыз, сөздөрүбүз кандай жолдор менен байый тургандыгына мына бүгүн көңүл бурсак болот. Анда эмесе кыргыз лексикасынын байуу жолдору же булактары эки булактан турат. Биринчиси кыргыз тилинин лексикасынын байышынын ички булактары, кыргыз лексикасынын байышынын тышкы булактары. Ички булактары деп ошол өзүбүздүн төл сөздөрдүн негизинде эле байышын бул ички булак деп айтабыз. Анын биринчиси морфологиялык жол аркылуу байышы, экинчиси синтаксистик жол аркылуу байышы, үчүнчүсү семантикалык жол аркылуу байышы, төртүнчүсү башка тилдерден сөзмө-сөз которуу аркылуу, ал эми бешинчиден диалектикалык байлыктарды туура пайдалануу аркылуу байыйт. Ал эми тышкы булактар болгондо, тышкы булактар орус тилинен кирген же орус тили аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр аркылуу байышы. Орус тилинен кирген сөздөрдү биз эки түр менен алабыз. Биринчиси Октябрь революциясына чейин кирген сөздөр, экинчиси Октябрь революциясынан кийин кирген сөздөр болуп бөлүнөт. Андан кийин Иран, фарс тилинен кабыл алынган сөздөр аркылуу байышы, андан монгол тилинен кабыл алынган сөздөр аркылуу, ал эми төртүнчү болсо араб тилинен кабыл алынган сөздөр аркылуу байышы. Мына ошентип эки булакка, ички жана тышкы булактарга бөлөткөнбүз. Эми ички булактарга кененирээк токтолуп кетсек, морфологиялык жол аркылуу байышы дегенде, морфологиялык жол сөз жасоонун морфологиялык жолу дегенибизде уңгу сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдүн жалганышы менен жаңы сөздөрдүн пайда болушун биз сөз жасоонун морфологиялык жолу дейбиз. Булар дагы өз ара бөлүнөт, ошол сөз жасоочу мүчөлөр. Атооштон атоош жасоочу мүчөлөр, этиштен атоош жасоочу мүчөлөр, этиштен этиш, анан этиштен атоош жасоочу мүчөлөр болуп өз ара төрткө бөлүнөт экен. Эми атооштон атоош жасоочу мүчөлөргө, мисалы үчүн окуучу деген сөзгө чу мүчөсүн уласак, окуучу деген жаңы сөз пайда болду. Ал эми илим деген сөзгө поз мүчөсүн уласак, илим поз. Баш деген сөзгө чы мүчөсүн уласак, башчы. Ошентип бул жерде сөз жасоочу мүчөлөрдүн негизинде жаңы сөздөр пайда болду. Мына ошентип бул сөз жасоонун морфологиялык жолу болду, ички булактын байышына өбөлгө болду. Андан кийинкилер атооштон этиш жасоочу мүчөлөр. Мисалы үчүн ой деген сөзгө уңгуга лон деген мүчөлү алсак, лан өзү баштапкысы ойлон. Балта деген этиш сөзгө ла мүчөсүн уласак, балтала болуп жаңы сөз жасалып атат. Ал эми этиштен этиш жасоочу мүчөлөр болсо, мисалы үчүн сыз деген этиш сөзгө гыч мүчөсүн уласак, сызгыч деген жаңы атоочу сөз пайда болду, зат атооч. Бас деген этишке ма мүчөсүн уласак, басма деген зат пайда болду. Ал эми жаз деген этишке у мүчөсүн уласак, жазуу деген заттык маанидеги сөз келип чыкты. Ошентип бул этиштен атоош жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөздөрдүн жасалганын байкадык. Ал эми этиштен этиш жасоочу мүчөлөргө, мисалы, сыз деген этишке гыч мүчөсүн уласак, сызгыч. Ошентип этиштен атооч пайда болду. Бас деген этишке ма мүчөсүн жалгасак, басма деген атооч сөз пайда болду. Ал эми жаз деген этишке у мүчөсүн уласак, жазуу деген атооштук маанидеги сөз пайда болду. Ал эми төртүнчү, этиштен этиш жасоочу мүчөлөр.
көрүн үн мүчөсүн алсак көрүн, кара деген этишке т мүчөсүн алсак карат деген сыяктуу этиштер пайда болот экен. Ошентип сөз жасоонун морфологиялык жолунда мына ушундай сөз жасоочу мүчөлөрдүн негизинде жаңы сөздөр пайда болот экен. Ал эми экинчиси синтаксистик жолунда. Синтаксистик жол дегенибиз сөзгө сөз жалгануу менен жаңы маанидеги сөз келип чыкса, аны сөз жасоонун синтаксистик жолу дейбиз. Мисалы үчүн басма деген сөзгө сөздү жалгасак, басма сөз, окуу жайы, бала бакча, дене тарбия, темир жол, колкап жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Ал эми үчүнчү жолу семантикалык жол менен десек, семантикалык жол болгондо түпкү маанинин негизинде кайра сөздөрдүн пайда болушу семантикалык жол деп аталат. Мисалы, тамыр деген сөздү алып кара турган болсок, тамыр деген сөздүн биринчи мааниси бул өсүмдүктүн тамыры, алдыңкы бөлүгү. Ал эми кийинчерээк тамыр деген сөздү математика илиминде тамырдан чыгаруу деп колдонуп жүрүшөт. Ошол сыяктуу эле мүчө бул адамдын денесинин мүчөсү, анан келип партиянын мүчөсү, уюмдун мүчөсү, коомдун мүчөсү деп түпкү маанинин негизинде эле ошол мааниден алыстабай кайра колдонулган сөздү бул да сөз жасоонун жаңы сөзү пайда болду деп эсептейбиз да, бул сөз жасоонун семантикалык жолуна кирет экен. Ал эми сөзмө сөз которуу болгондо, башка тилдерден сөзмө сөз маанисин которуп алып анан аны пайдалансак, ал дагы сөз жасоонун дагы бир жолу болуп эсептелет экен. Мисалы, өндүрүш, производство, кол жазма, рукопись, темир жол, железная дорога. Бирок которууда биз эки түр менен карайбыз. Которууну биз экиге бөлөбүз: толук калька жана толук эмес калька деп. Толук калька болгондо ошо сөзмө сөз которулган сөздү айтабыз. Ал эми толук эмес түрү болгондо бирөө которулуп, бирөө которулбай калган учурлары. Мисалы үчүн Илимдер академиясы. Илимдер деген сөз кыргызча болгону менен академия которулбай калган. Улуттук банк дегенде да улуттук кыргызча, банк которулбаган түрүндө алабыз. Капиталдык салык дегенде деле салыгыбыз кыргызча болгону менен капиталдык деген сөз которулган эмес. Мына ушундай которууну биз толук эмес калька дейбиз. Ошентип балдар, кыргыз лексикасынын байышынын ички булактарында мына ушундай 4 жол бар экен. Ал эми 5-инчиси диалектикалык сөздөр аркылуу байышы дейт. Башкача айтканда, диалектизмдер аркылуу байыйт. Бизде түндүк, түштүк диалект деп негизинен эки чоң топко бөлөбүз. Мисалы үчүн түндүктө уй десек, түштүктө сыйыр дейт. Түндүктө эт десек, түштүктө көш дейт. Түндүктө жумуртка десек, түштүктө тукум дейт. Мына ушул сыяктуу диалектинин негизинде дагы биздин лексикабыз байыйт экен да. Бул да сөз жасоону, сөздүн байышынын ички булактарына кирет экен. Ал эми сөз жасоонун кыргыз лексикасынын байышынын сырткы булактарына орус тилинен кабыл алынган сөздөр. Орус тилинен кабыл алынган сөздөрдү башында эскертип кеттим. Бул эки жол аркылуу деп. Биринчи революцияга чейин кирген сөздөр. Революцияга чейин кирген сөздөр үтүк, керебет, көлөч. Муну билбеген, байкабаган кишилер өзүбүздүн эле сөздөр деп ойлошу мүмкүн. Себеби бул биздин турмушубузга абдан кеңири колдонуп, терең сиңип кеткен лексикабызга. Ал эми революциядан кийинки сөздөргө болсо, завод, бригада, трактор, реформа, цех деген сыяктуу сөздөр кирет экен. Андан кийин тышкы булактарына араб тилинен кабыл алынган сөздөр дагы. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн лексикабызга ушу байкабаганыбыз менен араб лексикасын абдан көп колдонобуз. Араб лексикасы да бизге мурда эле кирген, бул ислам дининин кириши менен бизге кеңири тараган десек да болот да. Мисалы үчүн араб тилинен кирген сөздөр, динге байланыштуу сөздөр: намаз, имам, орозо, айт деген сыяктуу сөздөр. Ал эми илимге, сабаттуулукка байланыштуу сөздөр: арип, кат, тарбия, адеп, ибарат. Коомдук саясий турмушка байланыштырган сөздөр: мекеме, укук, жаза, казына. Ал эми кесипти, кызматты билдирген сөздөр: касап, мугалим, маалим деп айтылат. Дүкөнчү, өкүл.
Мына бул сөздөрдү биз өзүбүздүкү деп эле ойлоп жүргөнбүз, кээ бирөөбүз көрсө бул дагы ошо араб тилинен кирген сөздөр экен. Ал эми ар түрдүү заттын атын билдирүүчү сөздөргө атыр, мата, тумар, мунара деген сыяктуу сөздөр, ал эми абстрактуу түшүнүктөрдү билдирген сөздөр бакыт, максат, дөөлөт, тагдыр деген сөздөр дагы ошол араб тилинен кирген сөздөр болот экен. Ал эми кийинки Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөр мисалы душман, кошомат, наристе, бейтап, багбанчылыкка байланыштуу сөздөр мейиз, тыт, дарыя деген сөздөр, жашылча жана тамак ашка байланыштуу сөздөр савиз, дарвыз, мурч, шабдалы деген сыяктуу сөздөр экен. Курулушка жана өнөргө байланыштуу сөздөр терезе, шыйпаң, уста, ал эми ар түрдүү буюмдарды туюндурган сөздөр кулпу, кетмен, айкел, соода сатыкка байланыштуу сөздөргө тараза, арзан, кардар, соода деген сыяктуу сөздөр дагы мына Иран фарс тилинен кирген сөздөр экен. Ал эми андан кийинки монгол тилинен кабыл алынган сөздөр. Монгол тилинен кабыл алынган сөздөр дагы биздин лексикабызда көбүрөөк учурайт экен. Мисалы абысын, киргок, кары, тулуп, деңиз, алтын, кунажын деген сыяктуу сөздөр. Ошентип балдар, кыргыз лексикасынын тышкы булактарына мына ошентип башка тилден кабыл алынган сөздөрдү киришин айтат экенбиз, тышкы булактар деп. Бүгүнкү сабагыбызда балдар ошентип биз кыргыз лексикасынын байуу жолдору жөнүндө түшүнүк алдык. Эгерде кимдир бирөөңөр дагы тереңирээк окуп үйрөнгүңөр келсе, кызыксаңар, дагы кандай сөздөр биздин лексикабызда бар экендигине билүүгө кызыксаңар, Кусейин Карасаевдин түшүндүрмө сөздүгүн карап, ошондон кеңири да маалымат алсаңар болот. Биздин кыргыз лексикасынын канчалык бай экендигин биздин сыймылыбыз болгон Манас эпосу өзү эле далилдеп турат. 500 000, 553 000 ыр саптан турган көлөмдүү чыгарма дүйнө жүзү боюнча кыргыз элине гана таандык экени бул биздин сыймыгыбыз жана бактыбыз. Ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Өзүбүздүн тилди урматтоону, сүйүүнү унутпайлык, лексикабызды мындан дагы байыта берелик. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Билим жолу татаал жана ыйык жол, билинбеген баш аягы чексиздик, өмүр көчүн улай берет ушул из, бирин тосуп, бирин кайра кетирип. Өрнөктүүлөр берет улам билимин, өчүрбөстөн жарык нурдун билигин, ар ийгилик, ар илимдин башаты, билгендерге ошол асыл мугалим. Айнура Жаманакова, Илим Билим каналы үчүн.